Кел. Аллах Таала берген бираз мүлкүңнөн. Машалла, жакшы машина минесиңер. 570-те, о, субханалла. Toyota'da, başkada машина минесиң, а? Турабы? Андай эмеспи? Бош убактарың бар. Кел. Ошол Аллах Таала берген мал мүлкүңнөн дүньөң биразын Аллах үчүн арна мана. Кудайыма шүгүр арнап келдиңер да, турабы? Кичине ажыратып Аллага Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хуффатул жанна бил макари." Бейиштин айланасы инсандын жүрөгүнө жакпаган нерселер менен тосулуп калган дейт. Бейиштин айланасы не экен? Инсандын табиаты, нафсы каалабаган нерселер менен оролгон дейт. Ва хуффатун нар бишахват, ал эми дозок инсандын шахваты, кумары каалаган нерселер менен тосулган дейт. Кээде көлгө башкага семейни барып дей салайын, башка кылайын десе чачып бересиң, юбилей десе чачып бересиң, ден рождения десе чачасың. Анан кээде умра үчүн, Аллах үчүн, мечит үчүн, кайрымдылык үчүн жолоңдош дегенде, бул бейиштин айласы не экен? Нафсын каалабаган нерселер менен эме болуп калган дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, дүнүйөнү алдын койбостон ахиретти ойлойлу. Аллах Кур'анда aytadi: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih." Кимде ким Раббысынын алдына барып тура турган күндөн, жараткан Аллах Тааланын астына барып эсеп берүү күнүдөн корсо, коркобузбу? Элестеткин эртең эсепти кемпиркар тура албайт экен да. Турабы? Сен иштен таштап кеттиң, башка кылдың деп, же президент, же депутат албайт экен. Аллах Тааланын астына барып эсеп берген күнүнөн корсо, ва нахан нафса анил хава, нафсыны ар түрдүү каалоолордон башкадан тыя билсе. Нафсын каалаган тамекини тартып кой, муну ичип кой, башка кылып кой, гыйбат кылып кой, нафсыңды ошол нерселерден тыя билсең, фа иннал жанната хиял маъва, анын бара турган жери бейиш дейт. Кимде ким Раббысынын алдына барып тура турган күннөн корсо, ал күннөн коркуп, эртең Раббыма эмне деймин? Эй, пайгамбардын мечитине барып ошол жерде тамеки тарттыңбы? Ошол жерде булгадыңбы десе, эмне деймин? Аллахым астына барганда эмне деп жооп берем деп корсо. Аллах сага берген ден соолукка эмнеге зыян кылдың? Десе, балдарыңа эмне үчүн иман тарбиясын бербедиң десе, эмне деймин деп Аллахтын астына барып сурак берер күннөн корсо. Аны корконун экен, корконун кандай далили? Просто мен тарттым. Корконуңдун далили нафсыңды ошол шахваттан тыясың. Тарткың келип атат, жок, мен тартпайм, мен Кудайдан коркам. Мен да аманат, Аллах берген нерсени сактаймын. Аллах берген тыйынымды мен адал жолго иштетемин. Нафсыңызды ошолдон тыйсаңыз. Ага эмне экен? Фа иннал жанната хиял маъва, аят бул. Анын бара турган жери бейиш дейт. Нафсыңды тыя билсең, Кудайыңдан корсоң, нафсыңа кул болбосоң, бара турган жериң эмне экен? Жаннат экен, бейиш экен. Аллаху акбар, Аллах Таала баарыбызга ошо бейишке барууду насип этсин. Урматтуу мусулман бир тууган, каалагандай бол. Каалаган жолуңда жүргүн. Каалагандай жашагын. Бирок алдыңда эсеп берер күн бар экенин унутпагын. Өмүрүңдүн калганда кел. Өткөнүнөн калган азыраак. Өткөнүнөн калган азырактыр. Мен мисалы билем, мен өзүм үчүн айтам. Менин өткөн өмүрүмдөн калганы аз. Мен жашоомдун 2ден бөлүгү, 3дөн 2 бөлүгүн жашап койдум. Балким андан да көбүн жашап койдум. Калган азыраак. Эгер өмүрүбүздүн калган азыраак болсо, келгиле, аракет кылалы. Калганны бир ахирет үчүн бир сооп иштерди аткарууга аракет кылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ниъматан магмунун", эки нимат бар, эки байлык бар. Аллах тартуулган нимат бар. Магбунун фихма касирун минан нас. Көптөгөн адамдар ошо эки ниматты кадыр барктап билбейт дейт. Биринчи ас-сиха, ден соолук, вал фараг, бош убакыт дейт. Эмне үчүн урматтуу мусулман бир тууган, өзүбүздөн мурда кеткендерден ибрат албайбыз?